шар болсын, оорулууга дары бол, отот тоодой кары бол. Президенттин Манас Семетей Сейтек үчүлтигин изилдөө жана аны жайылтууга багытталган жарлыгынын алкагында Кыргыз улуттук Манас театры биринчилерден болуп Ураанын Манас аттуу кароо сынагын өткөрдү. Аталган саамалык Бишкек шаарындагы 4 райондун билим берүү мекемелерин камтып, тандап алууда окуучулардын санына, кийген формаларына, айтуунун тактыгына жана башкаларга маани берилди. Азыр Чолпонбай Төлөбердиев деген Советтер Союзунун баатыры, Кыргыздын Кыран уулу, атабыздын атын алып жүргөн ушул эс алуу багында 1-май району боюнча 600-дүн тегерегинде ар кошкон мектептерден келген окуучулар, мугалимдер, комушулар ансамбль келип, ушул эс алып жүргөн эс алуучуларга эртең мененки таңкы маанай тартуулап, борборубуздун бир жак бурчунда өзгөчө Манаста ураан чакырып эртең мененден бери күн чыккандан бери мына саат бир нече убакыт өтсө дагы балдардын чарчоосу мындай бир шайы оогону байкалбайт. Манас деген биздин бул Кыргыз элинин түпкү теги болгондуктан биз балдарга үйрөтүп келебиз. Бул Манас деген биздин тарбия, адеп, ахлак, нарк насил. Мына ушул нерселердин бардыгын ушул Манас эпосунан алабыз деп, Манасты биз ар бир сабагыбызда колдонуп келебиз. Манас болсо бизге ушул биздин ата бабаларыбыздын баскан жолун, кылган иштерин, ушул биздин элибизди коргоого мындай жумшаган эрдиктерин эстөөгө керек. Жана ушул дүйнө жүзүндө мындай таанылууга керек экен да. Мугалимдердин окуучуларды аталган саамалыкка даярдоо оңойго турган эмес. Анткени бир темп менен хор айттыруу, сөз жаттатуу, аларды катарга жайгаштыруу сахнанын артындагы көрүнбөгөн түйшүгү көп экени байкалып турду. Биз номер 78 мектеп гимназиясынан келдик. 113 окуучу алып келдик. Бул Манас эпосунан хор айтууда биз жакшы эле окуучулар менен кыйынчылыктар болду. Окуучуларды жаттатышта бир топ кыйынчылык болду, бирок ошондой болсо да биздин кыргыз азамат уул кыздарыбыз бат эле кабыл алышып, жакшы нук менен, жакшы темп менен бүгүнкү иш-чарага жакшы катышабыз деген ойдобуз. Негизи мектептерде Манас хор айтуу жанагы 4-декабрь Манас күнүнө карата өткөрүлгөн иш-чараларда ар дайым биз ошол Манаска көп көңүл бөлөбүз. Жеке эле ошол 4-декабрь күндөрү эмес, жыл ичинде бизде Манаска арналган иш-чаралар өткөрүлүп турат. Дайыма көңүл бөлөбүз. Кээ бир мектептерде, биздин райондогу кээ бир мектептерде Манас таануу кружоктору дагы өткөрүлөт. Алардын өзүнүн программасынын негизинде көптөгөн иш-чараларды да өткөрүп беришет. Бетеге белден жошулган, бенин жериң алато, жайлоосу жакын жанында, жөөнүн жериң алато, чылдырган шыбак аралаш, койдун жериң алато деген ушул Манастабыз ушундай бир сонун жерлерде жашап өткөн, ак калпагын, ак карын жамган алатоодо ушул кыргыз элин байырлатып, кыргыз элине ошо жерин сактап өткөзүп берген. Жылдары шамдагай, шалдыган кисе байланган, жол жарагы шайланган, казышкан калдың жо болсо, кара барчын айланган, Одарый батыр кыргыздын. Жүзүндө ушул Ураандын Манас сынагын өлкө башчысынын катышуусунда деп ниет кылып атабыз. Ала Тоо аянтында bir 50.000'den aşığın adamının karşısında öte çoğun dengeyelde bir iş-çarаны uyuşturuğa azı kamılga görüp Kırgız Ultuk Manas Teatrı bilim beri meselesiyle birgelikte kızı, жақсы, özgöçö dayarlıkları başladı desek болады. Эми кезек 2000'ge жакын бала катышкан Лейлин районуна барабыз. Ал жакта азыр филармониянын алдында өзгөчө даярдыкта борбордун конокторуна, меймандарынын бүйүрүн кыздып,
өзгөчө бир шаң тартуулап аткан Ленин районуна барсаганда. Ошол жакка аттанабыз. Жеңемизби? Колдон келеби? Утабызбы? Манас кыргыз рухунун туу чокусу. Жаштарга таалим тарбия берүүдө, алардын патриоттук сезимин ойготууга, руханий жан дүйнөсүн байытуудагы орду чоң. Калкым кыргыз сен үчүн курман болуп кетейин, өлбөй туруу жүргөндө не мураска жетейин деп Манас атабыз 40 чоролору менен биргеликте элинин эркиндиги үчүн жан аябай күрөшкөн. Андыктан Манас эпосу бул келечек муунду тарбиялоочу бай казына. Ураанын Манас аттуу кароо сынактын алкагында бизде мектептердин баарында тең кароо сынактар өткөрүлгөн. Ошол кароо сынактарды өткөрүп туруп, балдар тандалып, бүгүнкү ушул иш-чарага катышып жатышат. Бүгүнкү күндө 120 миң, 130 миңдей адам катышты. Мына бүгүн соңку күн менен. Муну менен биз Байге фондун кошумча демөөрчүлөрдү издеп, дагы көбөйтүп, ар бир райондук шаардык билим берүү бөлүмүндөгү уюштурган мугалимдерге, уюштуруучуларга ушу Манас театр тарабынан акчалай сыйлыктагы, моралдык жактан дагы, материалдык жактан дагы ар кыл багыттан колдоо алып, ар биринин эмгеги бааланат деген таризде азыр сыйлоо аземине жакшы даярдык көрүп аткан чагыбыз. Бул иш-чарага Ленин району боюнча 2500гө жакын окуучу катышып, Улуттук филармониянын алдында өзгөчө даярдалган программасын тартуулап, көрөрмандардын көңүлүн бурду. Elimiz sonun kırgızdın, kızıldan giyen gülünü, kırkılay takkan düğünü, yaşkayınlay buralgan, kalçırıklay sullangan, ulaştap çaçın tar. Манас эпосу жаштардын жөн гана патриоттук сезимин ойготпостон, алардын сөз байлыгын өстүрүп, ой жүгүртүүсүн арттырат. Өспүрүм манасчылар менен маектешүү учурунда алардын сөз таап сүйлөгөн чечендик өнөрү бул да Манас эпосунун шыбагасы. Алардын бири Улук мырза Эркинбеков. Ал Манас айтуу боюнча республикалык кароо сынактын 4 жолку жеңүүчүсү болсо, райондук кароо сынакта алдына ат салдырбайт. Жаш болсо дагы эпосту жамактатып айткан өнөр ээси бүгүнкү күндө өзү окуган мектепте Манас таануу ийриминен окуучуларга сабак өтөт. Көбү ойлойт, Манас эпосу бул бир гана баатырдык эпос деп. Мен ал нерсеге кошулбайм, себебинен Манас эпосунда география, алгебра, биология, химия, бул маданият, ал жакта тарых, деги эле жалпы эле дин дагы бардыгы Манас эпосунда камтылган. Мисалга алсак, Африка өлкөсү кыргыз тилинде которулбайт, бирок Манас эпосунда жазира деп берилет. Мындай фактылар абдан көп Манас эпосунда. Мен ойлойм, ар бир окуучу манасчыл болсо дагы, ар бир кыргыздын жараны, ар бир мектеп окуучусу Манасты окуп, жок дегенде бир аз жаттап алса бул шарт, милдет деп ойлойм. Алтын менен күмүштүн жүрөсүнөн бүткөн кийим. Лоолу таптап куш кылган кийим, рама жыйып журт кылган кийим. Бүгүн соңку күн, себеп дегенде биз 1-майдан баштап 5-майга чейин Кыргызстандын бардык район шаарында ушул Ураанын Манас сынагын жыйынтыктаганбыз. Бүгүн Бишкек шаарынын 4 районду көрүп, жыйынтыктап өтүп, жалпы ким канчанча орунду багындырды, кимге ийгилик жылмайды, ким байгели орунга жетишти, жалпы журтка жарыя кылып, Кудай буйрса июнь айында республикага чакырып, аларды чоң деңгээлде салтанаттуу түрдө сыйлап алуу аземин кылабыз. Ошондой эле Кудай буйрса күзүндө ушул Ураанын Манас сынагын өлкө башчысынын катышуусунда деп ниет кылып атабыз. Ала Тоо аянтында bir 50 миңден ашуун адамдын катышуусунда өтө чоң деңгээлде bir иш-чараны уюштурууга азыр камылга көрүп, Кыргыз Улуттук Манас театры билим берүү министрлиги менен биргеликте кызуу, жакшы, өзгөчө даярдыктарды баштады десек болот. Мына азыр иш-чара аябай элдин да бүйүрүн кызытып,
өзгөчө бир мотивация берүү менен элге маанай тартуулоо менен Ленин районунда жыйынтыкталды. Эми кезек ынтымак эс алуу багында ынтымак 1 паркында Октябрь районунун Манас ураны кандай өтөт? Анда кезекти Октябрь районуна беребиз. Айың менен күнүңдүн бирөөсүнөн бүткөн кийим. Алтын менен күмүштүн шүрөөсүнөн бүткөн кийим. Лалы таптап кушканды жыйнаган кийим. Иш чарага катышуу менен өспүрүмдөр Манас эпосуна кызыгуусу артып, жөн гана жаттап койбостон маалыматтарды өз алдынча изилдеп окуп чыгышкан. Бул көрүнүш келечектеги Манас изилдөөчүлөрдүн учугу кур эместигинин далили. Айтып атканда биз ойлорубузга көптөгөн нерселер келет. Мисалы, Манас атабызды ойлойбуз, байыркы биздин заманга чейин болуп өткөн иштерди ойлойбуз. Манас айтып атканда башыңа толтура нерселер келет экен да. Манас бул баатыр экенин билбестен биз ошонун ооздон оозго бизге келаткан бул эпосту дагы билсек, бул биз үчүн сыймык деп эсептейм. Бизге ата-бабаларыбыздан мураскор, кыргыз элинен мураскор катары калган, мундан мунга ооздон оозго өтө турган эпос. Жана Манасты айтканда бизге мындай келечегибизге алдыга түрткү берет. Мындайча айтканда, бул биздин руханий образыбыз. Жана ар бирибиздин каныбызда Манас атабыздын каны бар. Өзүнөн бүткөн кийим. Манас! Алтын менен күмүштүн шүрөөсүнөн бүткөн кийим. Мен Манасты айтып атканда мындай ойлойм да, что Манастын немеси арбагы ойго депчи. Мындай айтып атканда денем бир башкача болуп, колдорум титиреп, башкача болдум да. Манас атабызды биз эч качан унутпай, ооздон оозго өтүп бүт баарыбыз билип жүрүшүбүз керек. Манас бул биздин атабыз. Жыйнаган кийим. Мен ойлойм, бул Манас ар бир адам биле турган нерсе. Эгерде Кыргызстанда жашаса, бардык адам Манасты таануу керек. Ооздон ооз өтүп келе жаткан мурас деп ойлойм. Бул Манастан калган мурасты биз улап жана башкаларга да өткөрүп беришибиз керек. Ушинтип эле айтып бүтүрүп койбостон, биз Манастын бардык Манас атабызды билип, айтып эле токтолбостон, муну жүрөгүбүз менен сезип, ошол сезибиз менен туюшубуз керек. Алтын менен күмүштүн шүрөөсүнөн бүткөн кийим. Биз баатырларды, аталарыбызды, эрдик шерди көргөзгөн улуу бабаларды даңктаган, барктаган, эстеген өчпөс оттун алдында турабыз. Бул жерде Свердлов райондук билим берүү бөлүмү миңге жакын баланы даярдап, кызу даярды көрүп аткан чагы, анда сиздер менен биргеликте ураанын Манас кароосуна гана бирге кезек берсек, жүрүңүздөр анда. Бүгүн биздин окуучулар Манастын үзүндү айтып атышат. Ошол бир 1,5 айдан бери жаттап, ушулга дайындап мугалимдердин баары тең президенттин жарлыгына ылайык ушул иш-чараны өткөрүп атабыз. Балдар бүгүн жакшы баарын тең аткарып беришти. Бул баштап турган баатыр. Бүгүнкү иш-чара масштабтуу уюштурулушу, Манас деп ураан чакырып, хор менен айтылуусу, ошондой эле катышуучулардын кыргыздын маданиятын, үрп-адатын чагылдырган улуттук кийим кийип чыгышы 2000 жыл мурунку жоопкерчилик замандагы жашоону элестетти. Аны менен бирге келечек ээлеринин мекенчилдик сезимин арттырып, дем күч берип турду. Бостон бойын булбулдай, кара кыян жылгындай, кара кушу чулгундай, кумул сайрап ташыган, булагы агып ташыган.
Манас атабыздын урпагынан калган элдер балдарыбыз баарыбыз айтканды үйрөнүшүбүз керек. Манасты унутуп калсак биз кийинки болочок балдарыбызга жеткире албай калабыз. Манасты унуткан болсо кийин биздин баатырыбыз экенин унутуп калышат. Ошон үчүн ушул менин оюмча президенттин жарлыгы ошон үчүн чыккан. Пропаганда кылыш үчүн бардык Кыргызстан боюнча ар бир областтарда ушундай иш-чара өтүп жатат. Манас эпосу кыргыздардын улуттук сыймыгы. Ата бабабыз 3000 жылдан ашык учурда басып өткөн мурасы деп билем. Ошондуктан мен бул иш-чарага катыштым. Качып кеттим кутулуп, 73 күнү аралап, катпаса канча байке. Баласы жоктон зарланып, балалууну көргөндө байкуш жакып арданып, отосу жоктон зарланып, ботолууну көргөндө балдарга эми жеттеле, чокморду ойноп өттеле, 80 бала чыркырап. Иш-чара биринчи жолу уюштурулуп жаткандыгына карабай, жогорку деңгээлде өттү. Жалпысынан аталган конкурска Кыргызстан боюнча 44 район жана 32 шаар катышты. Ал эми Байге фондуна 1 миллион акчалай сыйлык каралган. Кароосунак 20 майда жыйынтыкталып, жеңүүчүлөр аныкталат. Thank you.